дагы өтө орчундуу тема бар. Мына арабызда 90%дан ашыгыбыз машина минебиз. Машина минген адам машинанын эрежесин билип, биринчи өзүңүздү урматтап, сыйлап, ошондой эле өзүңүзгө окшогон дагы машинада отурган бир шопурдун акысындагы кирип кетпестен сыйлашты үйрөнүшүбүз керек туугандар. Эмне үчүн заводдон машина чыгарып жаткан кезде жаныңызга, сиздин өзүңүзгө ошондой эле азыркы жаңы машиналардын аркасына дагы ремен чыгарып атат. Бул ременди кооздук үчүн чыгарган жок, бул сиздин сактыгыңыз үчүн чыгарылган ремен туугандар. Куур. Бисмилла деп машинаңызды жүргүздүңүзбү, дуаны окуң, ошол куурду тагың, бисмилла деп жолго чыгың. Жолго чыккандан кийин жолдун бүт бардыгы эле сиздики эмес тууган. Азыр айрыкча биздин мынакей ушу Жалал Абад өрөөнүндөгү машина мингендерибиз ушул маданиятты түшүнбөй атабыз. Чоң жолдо кетип алсак, чоң жолдон чыккандан баштап жеткенге чейин ошол биздин жолубуз деп эсептеп атабыз. Жок тууган, сизге окшогон тиричилик менен дагы канчалаган бир туугандарыңыз жүрөт. Кичинекей жолдон ушундай тумшугун чыгарып турат, бияктан жүздөгөн машиналар өтүп атат. Токтобо, газыңды таштап бир аз тормоз тээп койсоң, 1 секунд ушуп этип жолго чыгып алат дагы өзүнүн ишин бүтүрө берет туугандар. Ал бечара эптеп жолго чыгып алайын деп ынтылса, энесинен баштап тайнесине чейин сөгүп өтүп атасың. Мынанда мээң жокпу сенин деп. Анын деле мээси барсак окшош, бирок анын дагы тиричилиги бар да. Айрыкча эл ташыган таксист бир туугандар. Мен сиздерге айтып коеюн. Жол салган эр азаматтар жолду чызып, сплошной линия кылып, 40 деген скорость коюп койгон. Сен ал жерде 120да кетип атасың. Сплошной линияны карабастан, двойной линияны карабастан, двойной, тройной чыгып обгон кылып атасың. Сага акча керекпи же өлүм керек? Стептерде 7ден, 8ден, 10дон адам кетип атат го туугандар. Булардын бүт барын аркасында канчалаган үй бүлөсүндө жаш балдар бар, өмүрлүк жары бар, карып калган ата-энеси бар, ооруп жаткан, пастелде жаткан туугандары бар, баласы бар, атасы бар. Ошого тириликтин үстүндө дары сатып алганы, Бишкекке, Россияга жана башка жактарга жанын табакал кылып Аллага кетип атат. Сен 10 адамды салып алып, жолдун эрежесин бузуп, Бишкекке чейин шабуылдап барасың, канчалаган адамдын аманат жанын убагына жеткирбей алып коюп атасыңар. Азраил иссиз калды го. Азраил иссиз калды. Азраил алыш керек эле ошолардын жанын. Урматтуу туугандар, машинеге отургандан кийин бул жеткенге чейин, кайтып келгенге чейин сен үчүн чоң аманат туугандар. Ушул аманатка бардыгыбыз кыянат кылбайлык. 40ты көрсөттү, 40та жүр. Эч нерсе эмес, 15-20 мүнөт кечиктен жетесиң. Бирок аман жетсең, сенин бактың эмеспи?